Саламатсыздарбы, каналга кош келиңиздер. Мен бүгүн кечки тамакка ши деген тамакты жасайм. Бул тамакты көбүнчө орустар жасап жүрөт. Бул өтө даамдуу тамак, диетикалык тамак деп атасак болот. Өт боор оору менен жабыркаган адамдарга бул өтө пайдалуу. Шиге эмнелер кетет? Капуста, сабиз, пияз, картошка. Анан малдын же тооктун суп эти. Мен этти орточо чоңдукта туурап салып алгам, казанга кайнап атат. Эми мындай көбүгүн акырын калпып алып алабыз. Бул тамакты мен бат-баттан жасайм. Бул тамак абдан жагат, жеңил тамак. Эт бышкычаң. Азыр биз картошканы туурап алабыз. Сабизди терканы чоң тишинен өткөзүп алабыз. Пиязды басабыз, жана капустаны басабыз. Азыр мынакей картошканы дагы мындай кылып туурап алдым. Бышып жаткан эттин үстүнө картошканы салып алабыз. Картошканы салып алдык. Эми сабизди терканын чоң кыргычынын чоң тишинен өткөзүп алабыз. Мынтип эки сабизди теркадан өткөзүп алдым. Эми пиязды туурап алам. Мынтип пиязды дагы крупный кылып туурап алдым. Эми капустаны сыртын алып, жууп, капустаны жууп алдым. Бөлүп алам. Капустаны туурап алам. Анча майда эмес, чоң эмес. Картошкабыз да бышайын деп калды. Туз салып алабыз, 1 чоң кашык. Эми капустаны салып алам. Мынтип азыр сковородкага пияз менен сабизди кууруп алам. Сабиз менен пиязды куурубай дагы салса болот. Мынакей куурулган пияз менен сабизди кайнап аткан шиге шиз дагы 15 минуттан кийин, 10-15 минуттан кийин даяр болот. Бышарга 5 минутта калганда лавр листин салып алсаңыздар дагы болот. Андан кийин бышкандан кийин сметана кошуп ичсе дагы болот, айран кошуп ичсе болот. Бул эң даамдуу диетический тамак. Ушундай тамактардан бат-баттан жасап турсаңыздар, куурулган тамакка караганда организмге өтө пайдалуу. Азыр бир аз газды төмөндөтүп алабыз. Эгер видео жакса, жазылып кетиңиздер.